İmandılar deydi, öte cumşak münöz bulat deydi. Bunun misali kuddu bir başı üçü töve siyahtı itaatçıl bulat deydi. Bir avlu askanın başında oturup koysun da itaat kılıp oşul yerine oturup beret deydi. İman mehnetini kılgandan keyin sıfatı adam münözü jakşılat eken. Adamın balasını itaatçıl bolup başlayt eken, başçılarыбызга bardыбызга Allah buyurganday. Ошого Allah'a şükür mehnet bolgondan keyin adam imanı toluk kelgenden keyin belgisi kaysı dedi adam adep ahlakı oңолот eken. Adep ahlakta en çoğ nerse adamın pikiri oңолот eken da. Kaçan adamdardın jakşı kümen kılıp başlasa adam zatın jakşılığı görünüp başlayt eken da. Eğer adamlar birine jaman kümen kıla bere turgan bolsa anda adamdardın jamançılık görünüp başlayt. Uşuntip elin arası şu jamançılık başlalat da. Bu şu Allah'a şükür şu ata babalarımızın kiyimini giyip din mehnetini kılaylı depçi. Bizin Allah'a şükür ata babalarımızın kiyimi şeriatga hiçbir karşı emas. Uşo Hazretimiz köpten beri demilge götürülüp Allah'a şükür toluktalıp azmına büt şu Bişkekte mehnet kılan bardık en aldın aksakallarımız, kudamalarımız, alımlarımız mınday çaçkanda Bişkektin büt bermetlerini çoğultup Hazretimiz bata berip uşul jakşılık tarap ketsin depçi. Şu jakşılıkka bardığı sebep bolup kalaylı. Урматтуу бир туугандар, баардыгыбыз мусулманбыз. Ушул жерде мусулманчылык фарзыбызды аткарып, баардыгыбыз колубуздан келишинче эптеп септеп болсо дагы ошо динибизге бир пайдабыз тийсин, эл журтка пайдабыз тийсин деген ниетибиз бар. Алла Таалам баардыгыбыздыгын иншалла кыяматта өзүнүн баягы бейиштери менен сыйлап алат иншалла. Ошо ниетибизден Кудай Таала айырбаган болсун. Баардыгыңыздарга рахмат. Ошо жолдордо канчалаган кызмат, канчалаган мээнеттерди кылып жүрөсүздөр. Анан биз бу бир мамлекеттин жараныбыз, башыбызда ак калпагыбыз бар, колубузда ушул мамлекеттин паспортун көтөрүп жүрөбүз. Кур'ан-ы Каримде дагы атойуллаха ва атойур расула ва улил амри минкум. Алла Таалага баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле, араңардан чыккан жетекчилерге баш ийгиле дейт. Анан ар бирибиз урматтуу бир туугандар, дин болгондон кийин динибизде ар ким өз башына азыр интернет заманы жөн эле интернеттен чукуй калып бир 2-3 хадис жаттагалы эле аны менен эле дин тутуу эмес. Баардыгыбыз ошо устаз кармоо менен, ушундай аалымдар менен суроо менен баардыгыбыз бир тууганбыз. Биз бири-бирибизге душман болсок да Кудай Таала бизди бир тууган кылып койгон. Имандуубуз бу бир тууганбыз. Иннамал муъминуна ихва деп Кур'ан-ы Каримде жүрөгүндө иманы бар момундардын баардыгы бир тууган. Бир ата, бир энеден туулгандай Кудай Таала бизди бир тууган кылган. Анан баардыгыбыз кээ бир кемчиликтерибизди моюнга алганда Алла Таала да жакшы көрөт. Анан мечиттерге келгенибизде ушундай жакшы хулу зинатакум инда кулли масжид деп Кур'ан-ы Каримде бар. Мечиттерге, сежде кыла турган жерлерге келгенде ошо зинаттарыбызды, кооз кийимдерибизди кийинип, денелери мүчөлөрүбүздү жуунуп, атырларыбызды себинип келүүбүзү бизге жараша турган нерселер. Баардыгыбыз бирби, динибиз бир, кыблабыз бир, мечитибиз бир, окуган Кураныбыз бир, сүйлөгөн хадисибиз бир. Бирлерди санап отурсак миллиондогон бирлер бар, бириге турган жерлер. Анан жөн эле шайтанга алдырып эле, шайтандын жетегине түшүп эле, бир кичикей жерлерден болбогон, ал арзыбаган, андан сооп деле болбойт, андан күнөө деле болуп кетпеген жерде анан талашып эле бири-бирибизди жек көрө берет экенбизди, андай жек көрүүлөргө барбайлы таксырлар. Баарыңыздардан сураныч, кылган кызматыңыздарга рахмат. Ошентип аксакал болуп, о жерлерге келип, намаздарыбызды окуп, элибизге жакшылык жеткирип, динибизди колубуздан келишинче жеткирип аракет кылып атасыздар. Эмгегиңерди Кудай бааласын. Кудайым. Карасаңыз, адам деген ал билбейт. Адамдын баасы эч нерсе эмес. Кудайдын таразасында таразалансын, көрдүңүздөр да. Алла Тааланын таразасы бир гана акыйкатты баалай турган тараза. Адамдыкы ар кандай болот. Адамбыз, баарыбыз кемчиликпиз. Кээде бири-бирибизди баалайбыз, кээде баалабай да коебуз. Бирок урматтуу бир туугандар, келиңиздер, дин өзү тартип, дин өзү маданият, дин өзү үлгү болушубуз керек баардыгыбыз. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, келиңиздер, ушу динибизде сөзгө калбасын, баардыгыбыз ушундай тазалыктарыбызга көңүл буралы таксырлар. Адамдардын ошо диний маданияты да аябай өсүп келатат, көрдүңүздөр. 20 жыл мурун аракты кантип ичпей коем деген эле суроо болчу биздечи. Азыр Кудайга шүгүр, 15 жыл мурун дааратты кандай алам деген эле суроону берчи. Азыр адамдардын берген суроосуна жооп таба албай калды аалымдар. Анча-мынча эле бармак менен санай турган аалымдар ошого жооп бере ала турган болуп калды. Адамдардын деңгээли ошондой өсүп кетти, көрдүңүздөр да. Ошон үчүн диндин өсүшүнө да канча бирөөнүн салымы бар, урматтуу бир тууган. Силердин да салымыңар бар. Даанышмандар айтат,
bir yerde bir asqazooda bir tamçı tamıp tursa, 1000 yıldap tamsa dağı, bir 1000 yıl ötkönden keyin oşo tamçılagan tamçının sebebinen astındağı toğdoy bolgon taşlar jarılıp ketse, oşonda birinci tamçıdağı men kıldım dep aytpaşı gerek, eң akırkı tamçıda men kıldım деген akısı jok deptir. Oşonço tamçının akısı var dep. Dinibizge elibиздин диндин өнүгүп атышына баарыңыздардын салымыңыздар бар. Кудайга шүгүр. Ошон үчүн бир сен мен дебейли. Биз кечиримдүү бололу. Сөккөнгө тилсиз бололу, урганга колсуз бололу, урматтуу бир тууган. Биздин диндин принциптери ушулар. Бири-бирибизге дуа кылалы. Таксырларым, Алла разы болсун. Андайын биз мусулманбыз биринчиден. Мусулман болгондо да ушундай үлгүлүү мусулман болуп келген. Ата-бабаларыбыз ушундай биздин барктанып, даңктана турган ата-бабалардын уулдарыбыз. Дайыма башыбызда ак калпагыбыз бар. Муну туура түшүнөлү, урматтуу бир туугандар. Анан биздеги негизги нерселер ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүгү болот экен. Кийим маселесине келе турган болсокчу, сүннөт деп. Сүннөт кийим кандай болот дегенде аалымдарыбыз ушундай дейт. Сүннөт кийим ошо сенин жашап аткан чөлкөмдө аксакалдар, абройлуу адамдар ошого мынтип жини келип калбаган адам кийим кийсең ошо сүннөт дейт, көрдүңүздөр да. Башыбызда ак калпагыбыз бар. Ошо да сүннөткө ылайык. Эч ким буга каршы чыга албайт. Эч ким каршы чыга албайт, көрдүңүздөр да. Арабтар өзүнүн кийими бар. Өзүнүн погодасына ылайык, өзүнүн ошо табиятына ылайык кийинет. Мына түрк бир туугандар өзүнө жараша кийинет. Пакистан бир туугандар өзүнчө, Индия өзүнчө кийинет. Ар бир нерсенин өзүнүн нугу бар экен да. Таксырлар, ошон үчүн өзүбүздүн кийимдерибизди баскан турганда үлгү бололучу. Келиңиздер, бүгүндөн баштап баардыгыбыз ошо биздин ата-бабабыз кийип келаткан узун кийгибиз келеби эч ким тийбайт. Бирок бир гана бизге өөн учурабаган ата-бабабыз кийип келаткан мына Абдрахим шейх мына ушундай, көрдүңүздөр, мына кийинип турган, мына Жораке бул жерде кийинип турушпайбы? Так ушундай кылып өзү каалагандай, өзүнө жаккандай, бирок адамдарды дагы мындай өөн учурабагандай бир кийимдерди кийели, ошого өтөлү. Мына 79-та атабыз эле болот экен, мына жакшынакай, мына көрдүңүздөр да. Бардыгыбыз ушундай, анан кичикей нерселерге байланып албайлычы, көрдүңүздөр да. Өөн учурап, койчу ушуу деп аткан сөздөр да ушундан келип атат да, таксырлар. Келгилен бүт баарыбыз ушундай бир формага өтүп алалычы. Келдик, сөз берип эметебиз да, Кудайым буйрса. Ошон үчүн мына мечитте кыбыла жүздөнүп турабыз, таксырлар. Бардыгыбыз ушундай кийимдерге өтө турган болсок, дене мүчөлөрүбүзгө көңүл буралы, көчөлөрдө бир сөзгө калбайлы, динибиз ушундай бир сөзгө калбасынчы. Мусулманды көргөндө адамдар ушинтип тамшанып тура турган, мусулманды көргөндө карачы тазалыгын карачы деп тура турган. Биздин улуу жол башчыларыбыз ошондой болгон. Пайгамбарыбыз да ошондой адамдар тамшанат эле, көрдүңүздөр. Кээ бир учурлар болот эле, ал жанагындай согуштар болуп калат эле, сапарлар болуп калат эле, анда адам жүдөйт. Анан күнүмкү турмушта ушу кийимдерибизге көбүрөөк көңүл бурсак, кийген кийимдерибизди иреттесек, мечитке келгенде ошо нерселер адамдарды ошода суктандырат экен. Динди үйрөтүүнүн баарыбыз эле дин үйрөтөлү деп жүрөбүз. Дин менден башка киши да намаз окусун деп жүрөбүз. Бирок аалымдар ушундай дейт. Динди үйрөтүүнүн 10 жолу болсо, бирөө сүйлөө жолу менен болсо, 9 үлгү жолу менен болсун дейт, көрдүңүздөр. Баскан турган, кийген кийим менен, сүйлөгөн менен, адамга мамиле менен, сөзгө туруктуулук менен, жалгандан алыс болуу менен, аманатка бекем туруу менен, аманатка кыянат кылбоо менен, мына ушу менен мусулман экенбиз да. Анан кымындай нерсеге бир такалып, ошону менен динибизди жаман көрсөтпөйлү. Алла таалам баардыгыңыздардан разы болсун, Келиңиздер, ушундай нерсеге өттүкпү, урматтуу бир туугандар, мына республика боюнча ошо бүгүн баштап атабыз, мына ушу эң мына борбордук мечитибизде турабыз, мына аксакалдардын баардыгы ушул нерсеге өтөлү деп мына бир-бирден айтып атабыз. Ал телевизордон мынтип айтып коюш менен бүтпөйт экен. Мына Абдрахим шейхибиз биздин урматтаган аалымдарыбыздын бири Кыргызстанда, 10дун бири, мына өзү келип үлгү болуп берип атат. Мына Жоракебиз даават бөлүмүнүн, биздеги үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы, Асан ажакебиз мына биздин орун басарыбыз. Бул жерлерде мына аксакалдарыбыз турат. Ушунча аксакалдар сөздөрүбүз жалган болбосун. Туурабы, урматтуу бир туугандар? Ушуга бекем туралычы, бири-бирибизди айталы, мечиттерде айталы, ушундай жыйын болду, ушуга келели деп бири-бирибизди үгүт кылалычы. Ушундай кийимдерге баардык Кыргызстан боюнча Кудайым буйрса аракет кылсак, кыска убакыттын өтүп кетебиз. Сүйлөштүкпү таксырлар? Каршы эме жок, иншалла.